Кайра жаралуу. Мына ушул жаз күндөрүндө жаратылыш менен бирге ажайып элеси менен элдин эсинде улам суктандырып, түбөлүк өмүр сүрүп келаткан Таттөбө Турсунбаева. Таттөбүнү мен көрүп калдым. Театрлардан ойногон спектакльдерди көрүп калдым. Таттөбү ойнойт дегенде кызыгып, кубанып келче элек, кубанып таратча элек. Көрүп жүргөнүбүздүн өзү бизге бир ушундай бир суруулукту, арулукту көрүп жүрүүнүн өзү бул жашоонун көркү, жашоонун бир жакшылыгы жүзүнөн эле төгүлүп турган ушундай аруу кыздарыбыздын бири эле да. Биздин байлыгыбыз, адамдын улуттун сыймыгы, баягы сулуу кыз, алгыр куш, күлүк тулпар дейт. Ошондой биз сыймыктанар, улутубуз сыймыктанар, ошондой жакшы таланты менен, жакшынакай көркү менен, ошо биздин көчөдө жүрсө дагы көчөбүздүн көркү эле, сахнабыздын дагы көркү эле ушундай өтө бир аялуу, өтө бир жакшы ушундай адамыбыз жөнүндө мен көп эле ырларды жаздым да, Таттөбү жөнүндө. Анан кийин канчалык жазсам деле мен өзүм ошону Таттөбүнүгө татыктуу жасалдым деп ойлобойм. Тарту суу белең теңирдин таалайына элдин жаралган. Ташкындуу талант сыналып, тасмага нечен тартылып, татыктуу болдуң таажыга, таанылып атың таралып, татына келбет суйкайып, таасириң бийик баркталып, таажысы болдуң театрдын, талантың өрчүп ачылып, таазим этип эл келишчү, тамшанып көрүүгө суктанып, Татьяна бүгүн ойнойт деп таалайды калкың агылып. Адашкан аркар сыяктуу арманда кетти бир акку. 30 апрель күнү 2014 жылдан тартып жыл сайын белгилене турган саамалыкка айланды. Бул иретте жаш акындардын фестивали дал ушул гүл бакчада Таттөбү Турсунбаеванын жаркын элесине арналды. Жаш таланттарды колдоо иретинде мындан ары жыл сайын 30 апрелди жаш акындардын ошо конкурстун өткөрүү боюнча мына 4 жылдан бери иштеп келатабыз. Буюрса, мына бүгүн бир 20 чакты жакшы акындарга тапшырган турабыз. Жаш калемгерлер ажары ай чырайлуу, өзү жыл өткөн сайын легендарлуу ысымга айланып бараткан кыргыздын таланттуу актрисасына арнаган лира кайрыктары менен сынакка катышып, мыктылары байгелүү орундарды алышты. Экинчи айлампадагы сынакка катышканмын. Ошондо Таттөбү Турсунбаева жөнүндө аябай көп изденип окуп, анан жазганга туура келген. Бирок бул жолку 2018 жылкы сынакта ошол идеялардын көпчүлүк бөлүгү бышып жетилип калган. Ошондуктан мага оор деле болгон жок. Себеби ички даярдык менен жазылды, бирдем менен жазылды. Биринчи орунду алам деп ойлогон эмесмин, бирок биринчи орун болду. Кантип элиң акыл кепке көнбөсүн, айтпасак да дебесек да өңгөсүн. Өзүң буга далил болуп тактадың, өмүр өрнөк болгон жандар өлбөсүн. Улуулардан уюп калат улуунук, доордон дорго даңазасы угулуп, өмүр коштоп, көңүл коштоп келатат, өлүмдүн да күчү жетпей сулуулук. Сыналгандай бул жалганда миң түрүлүү, театрда жашап өттүң миң түрүлүү, төрт тарабы түгөл баары төп келген, сендей талант жаралышы мүмкүнбү? Ай жүзүңө төп жарашып күлгөнүң, ажарыңда жанып турат күн мээрим, арулукка жаралгансып дүйнөнүн. Таттөбү Турсунбаева биринчи жолу 1960 жылы 16 жашында Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмада тартылган. 17 жашында Ташкенттеги Островский институтунун драма жана кино актёру факультетине тапшырган. 1966 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына кирген.
ондогон ролдорду адам суктанарлык таланты менен ийине жеткире аткарган актриса сахна ханышасы болгонун эч ким танбайт. Театрдагы кырчын өмүр, гүл бакча баяны, айтып бүткүс дастан айтыла, жазыла берет. Болуп көлдөгү жай бара